Достор, дагы бир жолу ассаламу алейкум. Биз уже 3-чү сабакка жетип кеттик. 3-чү сабактан мен силерде уже биринчи связка менен таргетти кетиргенди үйрөтөм. Биякта биздин ошо компаниябыз бар. Мен силерге 2-чү сабакта аны түшүндүрүп бергем. Компаниябыз полностью даяр болгондо биякта уже биз создать деп эле басабыз. Рекламаны кетириш үчүн. Создать дегенди басканда биякта бизде көп связкалар бар. Бул связкалардын бизге чисто трафик эле керек жана вовлеченность. Бул сабакта мен силерди кантип трафикке кетиргенди үйрөтөйүн. Анда эмесе кийинки сабакта мен силерди вовлеченностьти үйрөтөм. Трафикти басканда эле уже сразу продолжить басабыз. Басканда биякта биз вручную дегенди тандайбыз. Анткени бул искусственный интеллект. Продолжить. Вручнойну басканда уже биякта бизде көп кнопкалар пайда болуп калды. Жана 3 раздел. Могу 3 разделден биринчи разделге вообще эч нерсе жазбайбыз, тийбейбиз. Сразу экинчи разделге өтө берсек болот. Экинчи разделге өткөндө биякта уже полноценный настройка кылабыз. Допустим, силерде Instagram бизнес аккаунт проект алдыңар. Аякта 5-6 видео тартып бердиңер. Продажнычы, вот именно на продажи. Тарткандан кийин көрүңөр келатат да вообще кайсы реклама жакшы иштейт. Ошон үчүн биз 5-6 рекламаны сразу таргетке кетирсек болот да. Минимальный бюджет менен. Бюджетти силер өзүңөр там чисто на тест кетиресиңер да. Бюджетти канча бир $4-3 менен баштасаңар болот. Максимум 5 чисто на тест. Анан кайсы рекламанын статистикасы жакшы болсо, ошолго максимальный бюджет кетире берсең болот. Вот. Бирок азыр бюджеттен дел эмес. Бияктан уже настройка кылалы. Могул жактарга вообще тийбейсиңер. Сразу вот страница Facebook деген разделге өтөбүз. Бияктан страница Facebook вот места назначения для сообщений деп турат го. Бул биздин лидтерибизди, клиенттерибизди кайсыл жака перенаправлять этебиз. То есть бул бизде сайт болушу мүмкүн, Instagram, WhatsApp. Мен в основном вот WhatsAppка эметем, Instagram бул вообще без разницы да. Силердин клиентиңердин же өзүңөрдүн каалооңор. Мен WhatsApp деп кетире берейин. Кстати, вот обязательно WhatsApp бизнес болуш керек да. Анткени жөнөкөй WhatsApp болсо, силер реклама кетире албайсыңар. Вот меники биякта бизнес, если что. Биякта уже вот WhatsApp'ты тандаганда бир аз ылдый кетебиз. Ылдый кеткенде бюджет и график деген раздел бар да. Ал жактан уже полностью бюджетти тандайбыз. Биякта азыр бир аз загрузка болуп атат. Всё, загрузка кетти. Бюджетти силер өзүңөр канча кааласаңар ошончо кетире бересиңер. А так в среднем бир $5-7 нормально да в день. Мен 5 деп эле калтырып берем. Мына биз биякта $5 койдук. Койгондон кийин эле вот запланирование дата начала деген бар. Биякка деле тийбей эле койсоңор болот да. Бул бирок заранее чисто вот рекламаны канча пландасаңар болот да. Бүгүн 1 декабрь бизде, силер 2-3 декабрь деп кетире берсеңер болот. Бирок сразу эле кетирген жакшы болот бизге. Вот. Бир аз ылдый кетебиз. Ылдый кетип туруп биякта полностью аудитория Advantage Plus деген бар да. Бияктан переключиться на исходные настройки аудитории дегенди басабыз. И ограничить охват рекламы еще больше дегенди басабыз. Продолжить. Продолжить басканда биякта уже искусственный интеллект кетти. Кеткенде биз местоположение тандайбыз. Местоположение бизде Бишкек болот. Бишкек дегенди басканда реклама полностью Бишкекти охватлай кылат да. А так силер өзүңөр башка Ош дегенди бүт областтарды кошуп койсоңор болот. Башка өлкөлөргө дагы смело кетире берсеңер болот. Ал Таджикистан, СНГ, любой Россия, мактан деле Россия деп жазып берсеңер болот да. Силердин клиентиңер Россиядан болуп калса вдруг. Вот. Бирок в основном бизде Бишкек да. Анткени биз Кыргызстанда жашайбыз. Биз азыр широкий аудиторияга кетиребиз. В основном мен деле бүт таргетологдор широкий аудиторияга кетирет да. Возрастты ошондой эле калтырасыңар. Анткени кээ бир адамдар
өзүнүн чыныкы жашын жазбай эле башка бир 65 деп же 20 деп калтырып коюшу мүмкүн да регистрациядачы. Детальный таргетинг да жазбайбыз, бирок силер аны дагы колдонуп көрсөңөр болот. Детальный таргетинг ал силердин өзүңөрдүн аудиторияңарды билсеңер да, допустим, сиз таргетологсуз. Таргетологдун целевая аудиториясы в основном вот бизнесмен, предпринимательдер. Биякта биз бизнесмен деп жазсак болот да. Бизнес индивидуальный предприниматель. Ошо биз өзүбүздүн аудиториясты билсек, биякта смело жаза берсек болот да. Допустим, мен таргетологмун, менин аудиториям бизнесмен, предпринимательдер. Мен бияка уже жазып койдум, индивидуальный предприниматель, владельцы малых предприятий деп эле жаза берсек болот. Дагы бир жазып коеюн, биякта өзү Facebook совет бере берет да, сунуш. Бияктан биз 3-4-ünü кошуп койсок уже нормально. А так биз широкий аудиторияга эле кетиребиз. Биякта уже бүтүргөндөн кийин биз уже ылдый кетире беребиз. Ылдый кетиргенде биякта места размещения деген бар. Места размещения ал биздин рекламабыз кайсы жактарда көрсөтүлүнөт, кайсы платформаларда. Места размещения Advantage Plus дегенди басканда редактировать чыгат. Редактировать басканда эле выбор мест размещения вручную дегенди басабыз. Биякта баарын өчүрөбүз, Instagram'дан башкасын. WhatsApp, Facebook'ta да өчүрөбүз. Чисто вот Instagram'да калтырабыз. Анан бияктан биз өзүбүз көрө кетсек болот. Лента профиля Instagram'дан көрүнөт, сторисы, рилсы полностью ошол жактардан көрүнөт. Экинчи разделди биз полностью настройка кылдык. Настройка кылгандан кийин уже биз 3-чү разделге өтө беребиз. 3-чү разделден биз чисто азыр өзүбүздүн публикациясы эле тандап коебуз. Тандагандан кийин уже таргетибиз кете берет. Биякта настройка рекламы деген бар. Басабыз мону. Басканда использовать существующую публикацию. Биздин өзүбүздүн публикациябыз бар. Публикация бар болуш үчүн биз биринчи Instagram аккаунтубузга публикациябызды киргизебиз. Анан Facebook'тан уже биякта публикацияны тандай беребиз. Андан кийин биякта выбрать публикацию деген бар. Басканда биякта Instagram'ды басабыз. Instagram'ды басканда биз любой видео тандай берсек болот. Продающий видеобуздучу. Продолжить дегенди басабыз. А так в целом биякта биз уже полностью бүттүк да. Мына биз рекламабызды уже тандадык. Тандаганда биякта уже бизде туура эмес тандап алсаңыз, биякта изменить публикацию деген да бар. Изменить публикацияны басасыз. Кайра эле ошондо бир любой видеону тандаганда эле сразу вот продолжить дегенди басабыз. Басканда уже биздин рекламабыз кеткенге даяр. Бияктан эч нерсеге тийбейбиз. Анан биякта опубликовать дегенди эле басабыз. Биякта вот рекламанын предпросмотру бар. Реклама негизи мен силерди 4-чү сабакта күтөм. Өзүңөр бияктан көрө кетсеңер болот. 4-чү сабакта мен силерди уже башка связка көрсөтөм, вовлеченность деген. Ал уже намного кызыктуураак болот.